Assalamu alaikum dostlar. Nazarыңыздарда жаңы Grandeur 2022 акыркы кузов достор. Вообще мощный чыккан экен. Корейский бизнес-класс. Албарын караңыз достор. Такырба жаңы стилде бул. Кыргызстанда билсеңер керек, ушундай МВДда 2 машина бар, ак цветте. Ошонун эле карасы аябай брутально көрүнөт экен. Караңыздар достор. Ручкаларын эле мощный. Сиздерге ушундай корейский машиналар менен четинен тааныштырайын деп чечтим. Жаңы чыккандарын, эскилери менен тартып өрөбүз. Буюрса жакшы машиналар болсо эле. Ошол достор. Азыр буну өчүрүп коелу. Негизи бул Саремтон алганы келгенбиз. Өткөн жумада алганбыз. Бүгүн уже алып чыгып, эртең Кыргызстанга жөнөтүлөт. Бүт документтери партияң даяр. Так, улантабыз достор. Ушундай жаңы дизайнда. Аркасы ушундай линия. Жаңы тренд азыркы учурда. Ушундай дискалар. Машина чыккан достор. Көрсөңүздөр болот. Grandeur эскилерин билсеңиздер, ушундай бар. Кыргызстанга азыркы учурда аябай көп кетип барат. Андан кийин, мындан кийинки рестайлинг болгон булар. Бул да Grandeur достор. Рестайлинг. Ичине башкачараак. Ичи бирок ушул кузов. Андан кийин мына бул жаңы кузов. İçini görüyorsunuz sizlerge. 2022 17 ay ekan. Машина пробег менен минимальный. Bismillah. 2600 жеке жүргөн. Керек болсо пакеттер да сыйрылып экен. Так, асетти күзөлү. Ушундай достор. Такыр башка дизайнда достор. Подлокотник оборотный. Так, климат-контроль двухзонный. Бул жагы жанагындай сенсорный эмес экен, кнопочный. Негизи бул өзү комплектациясы максимальный эмес экен достор. Орто комплектация. Ушундай чоң монитор. Азыркы учурда ушундай чыгарып алат, баары тең бир эле кылып. Бул жагында жанагындай проекциялары жок. Комплектациясы кичине слабыйраак экен. Ушундай руль достор, өткөндө Санатаныкын тартым эле, точно ушундай эле руль экен. Коробка передач бул жагында. Ушундай бурап эле которо бересиздер. Камера заднего вида бар. Так, ушундай электронный панель экен. Камера 360 жок, бирок аябай жакшы достор. Машина өтө кенен достор булар. Билсеңиздер керек, бул жанагындай K7, азыркы учурда K8 болуп чыгып атат. Так, бул жагында ачылат. Мындай. Чыгып кайра кирет экен. Так, подогревтер менен бул жагында мындай рамасы жок экен. Мындай эшик өзү болот экен. Караңыздар достор, диван мощный. Анда подлокотник. Пакеттер да чечиле экен керек болсо. Разъем. Багажын көрөлү. Багажы кайерден ачылат болду экен. Мындай басат экенбиз. Электробагажник. Багажниги да чоң достор. Көрдүңүздөр ошойт, ар жагы терең. Бул жактарын да бир сыра карап коелу. Запаска жок, көзүңүздөр билгендей бар. Электронасос менен эле кете беришет. Так, глушители астында экен, мунусу простой эле экен. Мощный достор. Бул жагы да электросиденье экен. Могу решеткаларын караңыздар. Кандай чыгышкан. Капоттун астында бир көргөз коеюн достор.
Мынакей достор, жаңы мотордун иштеши ушундай. Эч кандай лишний звук жок. Сааттай эле чыкылдайт койчу. 3 кубтагы GDI мотор. Мощный болот бул да. Баарыбызга насип этсин, иншаллах. Ушундай жаңы жакшы машиналардан айдайлы. Негизи бул Grand Tour мага жагат достор. Берки K7-ге караганда кичине бул компактныйраак, тыкан, могул кузовдор аябай жакшы чыккан да. Карасаңыздар. Бул эми жанагы рестайлинг версиясы. Ошондой достор, кандай машина кызык болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Буюрса көрүп калсак эле тартып беребиз. Жаңы чыккан машиналар мисалы үчүн. Бул жанагы салон, автосалон корейский. Бул машинаны билесиздерби достор? Бул Sonata эмес, Grand Tour эмес, бул Hyundai Aslan деген машина. Уксаңыздар керек. Бир кезде чыгып, кайда чыкпай калды бул да. Ичинен так, Grand Tour менен жанагы LF Sonatанын ортосунда чыккан машина десек болот го, эми ушул окшоп кеткен. Мынакей достор, Aslan. Бул машиналар көп эмес, жана экспортко да көп чыкпайт, буларга спрос азыраак да. Бирок көрүнүшү мощный. Ошол достор, анда эмесе биз кеттик. Кайрылыңыздар, WhatsApp номер жазып кетем. Кореяда любой машинаны таап беребиз. Бир гана корейский гана эмес достор. Бул жактан мисалы үчүн японский машиналарды, немецкий машиналарды бүт заказ кылсаңыздар болот. Өтө жакшы абалда болот бияктыкы. Ошолордон таап беребиз. Иншаллах. Анда эмесе кеттик достор. Аябай ыңгайлуу да бул корейцтердин автосалондору. Жамгыр жауып атабы, күн ысыкпы, суукпу, ушундай үстү жабык жерге келип эле акырын шашпай издеп жүрөбүз машиналарды. Так, биз выходтан өтүп кеттик окшойт. Инчон шаарындабыз достор. Инчон шаарында негизи ушул машина менен болгон кыймылдын основной бөлүгү ушул жакта болот. Отправкалар, порт баары тең ушул жерде. Базарлар ушундай мүмкүнчүлүк көп да бул жерде.